Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Биз бул жолу мекендешибиз Бусурманкул Абдибайыт уулунун алдыдагы титулдук беттешиндеги жаңы атаандашы жөнүндө айтып өтөбүз. Буга чейин жаракат алган казак мушкерине караганда канчалык деңгээлде олуттуу? Ал тууралуу алдыда кененирээк ага чейин биздин канал менен калып туруңуздар. Мындан 2 күн мурун Хабиб Нурмагомедов башында турган Eagle Fighting Championship уюму расмий түрдө маалымат таратып, казакстандык мушкер Жасулан Акимжан жаракат алгандыгына байланыштуу кыргызстандык Бусурманкул Абдибайыт уулунун алдыда күтүлүп жаткан беттешине карата жаңы атаандашты белгиледи. Ал ушул эле уюмдун жарым жеңил салмак чембирдигиндеги мурунку чемпиону, дагестандык атактуу Ахиллес кайманасы менен таанылган Расул Магомедов болот. Чындыгында Расул Магомедов өтө олуттуу атаандаш жана абдан күчтүү мушкер. Бусурманкул Абдибайыт уулуна каршы атыктуу алмаштыруу болот. Эми келиңиздер, бул мушкер жөнүндө кененирээк маалыматтарды айтып өтөлү. Расул Магомедов учурда 31 жашта. Өзүнүн карьерасында жалпы 13 беттеш өткөрүп, анда 10 жолу жеңишке жетсе, 3 ирет жеңилген. 2019 жылы ал учурдагы Gorilla Fighting Championship уюмунун чемпиондук наамын утуп алган. Андан кийин Жора Айвазян менен титулун коргоо беттешин өткөрүп, аны дагы жеңип алган. Бирок 2021 жылы UFC 35 турниринде Руслан Яманбаев менен кескелип, жыйынтыгында Башкортостандык атаандашына жеңишти тарттырып койгон. Жана Руслан Яманбаев кийин чемпион иретинде Бусурманкул Абдибайыт уулу менен беттеш өткөрүп жеңилгенин билебиз. Негизинен Расул Магомедов өзүнүн карьерасында өтө олуттуу атаандаштар менен кескелген десек болот. Ал акыркы жолу эрөөлүндө Eagle Fighting Championship 38 турниринде Георгий Шахру Рамазанов менен кескелип, аны мөөнөтүнө мурда утуп алган жайы бар. Бутка турууда да, ошол эле мезгилде күрөштү да өтө мыкты. Көпчүлүк дагестандык мушкерлерге салыштырмалуу Расул Магомедов көбүрөөк бутка турууда беттеш өткөрүүгө кызыгат. Айтайын дегеним Бусурманкул Абдибайыт уулу менен стили жагынан окшош десек болот. Ал эми буга чейин жаракат алып калган казакстандык Жасулан Акимжандан Расул Магомедовдун эмнеси артык? Бул албетте анын тажрыйбасы. Расул Магомедов өтө күчтүү беттештерди өткөргөндүгүн белгилеп өттүк. Ага салыштырмалуу Акимжан андай беттештерге али чыга элек болчу. Демек Расул Магомедов казак мушкерине караганда алдаганча олуттуу, алдаганча тажрыйбалуу жана Бусурманкул Абдибайыт уулу үчүн кооптуу атаандаш болот. Эми Бусурманкул Абдибайыт уулу жөнүндө да учкай маалыматтарды берип өтөлү. Учурда 28 жаштагы мушкер өзүнүн карьерасында жалпы 18 беттеш өткөрүп, анда 14 жолу жеңишке жетсе, 3 ирет жеңилип, 1 жолу тең чыккан жайы бар. Акыркы беттешинде буга чейин айтып өткөн Расул Магомедовду чемпиондук беттеште утуп алган Руслан Яманбаевди жеңип алганын билебиз. Ага чейин Владислав Королевский, Андрей Лежнев, Залимбек Омаров, Максим Дивнич сыяктуу күчтүү мушкерлер менен кескелип, жеңишке жеткен жайы бар. Бусурманкул Абдибайыт уулунун тажрыйбасы, мен оюмча, Расул Магомедовдон кем калбайт. Жана алдыда күтүлүп жаткан беттеште менин жеке пикиримде Бусурманкул Абдибайыт уулу кичине болсо да фаворит деген ойдомун. Мына ушундай урматтуу мекендештер, дагестандык мушкер жөнүндө учкай маалыматтарды берип өттүк. Белгилей кете турган болсок, бул беттеш 18 февраль күнү Москва шаарында Крокс Экспо аренасында орун алат. Ал жактагы мекендештер бул беттешти көрүүгө келип, кыргыз мушкерине колдоо көрсөтүп кетесиздер деген ниеттебиз. Урматтуу достор, ушул жерден сиздер менен коштошобуз. Кайрадан кезишкенче саламатта калыңыздар.